Assalamu alaikum, урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Кутмандуу кушак күнүңүздөр менен достор. Бүгүн 27-5-ай 2022 жыл Москва убактысы боюнча саат 4:10 өткөн кез. Урматтуу көрүүчүлөр, көңүл буруңуздар. Кезектеги автоунаа Hyundai Solaris 2014 жылкы 1.4 автомат коробка туугандар. Лицензиясы, страховкасы, кыскасын айтканда документ жагы бар жогу даяр. Баса белгилеп айтып кете турган нерсе, страховкасы без ограничений экен. Айга 2000ден төлөп айдай берет экенсиздер туугандар. Басы боюнча дагы айтып коелу, 390 миң сурап атат. Плюс аз-маз торг болот туугандар. Срочно сатылып атат. Мен силерге ишеничтүү таксопарк Атаманды сунуштап өтөйүн туугандар. Таксопарк Атаман проценти 2,5%. Таксиге керектүү бардык документтерди жасайт. Путевой лист, карта фрактовщик, страховка, ОСАГО, каска. Мындан сырткары туугандар, бул парк менен буюрса сиздер дагы bir ayda 2 жолу oyun ойносоңуздар болот. Кандай oyun дей турган болсоңуздар, bir ayda 2 жолу через жумада мындай бир күндү белгилеп туруп, ошол күнү ким көп акчада, суммада, ким көп суммада мындай эме жапса, смен жапса, ошолорго акчалай белектер бар. Биринчи орунга 10 миң, 5 миң, анан 3 миң кылып ушундай бир водительдерге мотивация сыяктуу эметип, бирин-бири колдоп, парк менен иштеп жүргөн адамдар ушундай иштешип атат туугандар. Сиздер дагы эгерде кааласаңыздар иштешип көрүңүздөр. Андан сырткары акча чечүү буларда эч кандай проблема жок. Через Яндекс заправка кыласыздар, эч кандай проблема жок. Кыскасын айтканда, биздин ишеничтүү партнерубуз таксопарк Атаман туугандар. Кеттик ана машина боюнча. Так, машиненин өзүнүн цвети золотистый. Көрүп турасыздар. Сарыга оформление болгон. Сол жак жагы боюнча крылосунда аз-маз краскасы көчкөн жери бар. Ушул жагынан өзү бир нерсеге тийип кеткен окшойт. Фарага тийбептир, крыло менен бамперге. Бампери бирок наклейкасы эле сыйрылыптыр. Крылода аз-маз кеткен жери бар, краскасы. Так, андан сырткары многу эми жылыга жараша 2014 бамперлер аз-маз чыгып калган. Алдыңкы эки дөңгөлөгү жаңы койдум дейт. Артындагы экөөсү уже желательно алмаштырып алсаңыздар болот. Мынакей калган жагы боюнча машина ушундай көрүп турганыңыздардай, могу крылосундагы наклейкасы көчүп кетиптир. Аз-маз бир нерсеге да чийилип кеткен окшойт. Видеонун жүрүшүндө сиздерге вин-кодду да көрсөткөнгө аракет кылабыз. Ички салон боюнча кеттик анда. 390 миң плюс торг, жакшы эле баасы. Так, мотордун оталганы жакшы, салон боюнча чехолдору вообще сонун. Чехолдор кызыл строчкалар менен, өзүнүн поликтери, автомат коробка, мафону башка мафон жана өзүнүн. Так, кондиционер бар, подогрев передний сиденья бар. Пробеги боюнча 418 миң 17 километр жүргөн. Алдыңкы эки айнек көтөргүчү электрический. Так, сиздерге эми багаж жагы менен мотор жагын көрсөтүп коелу. Охо, комплектациянын баары артында го. Жакшы, детский кресло бар экен. Детский креслону кошуп бересизби? Детский креслону кошуп бери берет экен тууганыбыз. Так, меткалар ордунда. Капоттун крышкасы чечилген. Так, оң жак жагы боюнча да меткалар ордунда. Ушу болгон, капоттун крышкасы чечилиптир. Опа. Так, эми алдыңкы мотор жагы боюнча. Так, мотор жагын бир сыйра жууп тазалап алыңыздар туугандар. Анан крылолор боюнча, крылосу родной экен, чечилбептир. Капоттун крышкасы. Так, сол жак крылосу дагы өзүнүкү, сол жак крыло да чечилбептир. Машина алды жагынан эки капталынан таза экен. Болгон могу жерде мындай жалтырак эмеси болот, ошонусу жок экен. Капоттун чекелери аз-маз чирий баштаган, көрүнүп турат мындай. Мотору май жебейби, тууган?
Так. Машина боюнча көрдүңүздөр. Вин-кодду дагы бир сыйра көрсөтүп коелу. Эгер эметсе автотекадан полный отчет аласыздар вин-код боюнча. Паузага коюп туруп, фукетип текшересиздер. 2014 1.4 автомат коробка, баасы 390 000 плюс торг туугандар. Мына ушундай. Акчасына жараша машинеге жараша акчасы. Бүгүнкү видео ушун менен жыйынтыкталат. Кийинки видеого чейин сак саламат болуңуздар.